жеңишибизге ишенебиз. Жана жеңиш биз тарапта болот. Тегиче ышкырык жаңырды, оюн башталды. Чу дегенде эле оң канатка узатылган пас, ал жакта улар атаандаштар узун бойлуу экенин өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыр мына көтөрүлгөн топтон сөзүм Улантайн экинчи кабатта баш менен жолдонгон сокку жана алгачкы гол. Мына мынтип австралиялыктар 4-мүнөттүн жүрүшүндө алгачкы эсепти 0-1-0 дагы айландырып олтурат. Эч нерсе эмес, азырынча муңаюуга эрте, алдыда дагы да болсо эсепти теңөөгө мындан ары биздин кыздар мыкты өзүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бул дегиче абалды артта калганда улгон алыстан жолдонгон сокку. Дилназ жеңип Алана Мёрфинин чыгарып берген тобу экинчи кабаттан Нурсулуу Мырзакулова жана ак болуш керек. Ышкырык жаңырды. Топту калтырды. Сокку жана гол. Дагы бир гол жана аны Алана Мёрфи менен кечирик дагы билетине көңүл бөлүнүп ал жактан мына мынтип дүйнө жылдыздар чыгып жаткан учур деп айткыча дагы бир гол. Эсеп 3-0. Бардыгы бул ирет өтүү жана Джессика Нэш оң канатка узаткан пастан ары кайрадан жаңылышуу, бирок бардыгы Нурсулуу. Жуная топту кабыл алды жана түз сокку Азамат биздин дарбазага чейин баралап экен, байкап көрөлүчү. Бардыгын жазгырып өтөм деди дагы Жунай дагы топ чыгарып берген. Ал эми Жуная болсо жана Нурсулуу Мырзакулованын бутунан кирип барды. Өтүрөт себеп топту жоготту, бирок андан ары тартып алууга азыр болсо дарбазанын көздөй узатылган пас. Сокку жолдош керек, сокку бар, бирок анчейин кооптуу болуу үчүн өтө бир керемет мүмкүнчүлүк эле. Азыр сол канат менен каршы чабуул башталды. Эмилия Мёрфи узаткан пас, дагы бир сокку жана гол. Эсеп 5-0. Байтор сокку жолдо менен эсеп сандарын дагы да болсо ирлентип олтурат. Дагы биринчи тайм 5-0 эсебинде Австралия жаштар курама командасы пайдасын шешилди. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, жалпы залда кызыктуу экинчи тайм мынтип топту кайрадан артка кайтарып берүүсү ал алда канча кооптуу экенин дагы көрүп алган болчубуз. Азыр болсо гол. Мына мынтип Кыргызстандын жана керемет ылдамдык топту алды. Андан ары пас чыгарган. Алыстан сокку Виолетта Дудочкина өз ордунда. Азамат ары борбордук бөлүккө алтка узун чыгарылган пас. Ушул жерден бир аз сагыраак болбосо кабал өтө кооптуу болушу ыктымал дегиче Виолетта. Азамат данын чыгаруусу офсайд демеки жок. Самара Калмурзаева офсайдты кармабаган өңдөнөт. Виолетта Дудочкина топту колго алып дал ушул жерден ийгилик жаратат дешеңиз келет. Кандай керемет мүмкүнчүлүк жаралды. Брейдис бар. Менимче Эва Брейдис сокку жолдойт болуш керек. Дал ошол Эва Брейдиске калтырылган сокку жана гол. Эсеп 7-0. Өтө күтүүсүз жерден Виолетта Дудочкина колго алгандай болду. Ал эми биз болсо дал ушул 7-гол менен